23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө жана мамлекеттик тил макамынын 36 жылдыгына карата Ош МУнун факультет, институт жана колледждеринде салтанаттуу иш-чаралар уюштурулду. Майрамдык кечеде проректор Масура Шарипова мамлекеттик тилдин улуттук биримдиктеги жана руханий баалуулуктардагы ордуна токтолду. Кыргыз тилин канткенде биз студенттерге кызыктуу, мазмундуу, баяндуу кылып окута алабыз деген чоң максаттарды коюп, бири-биринен окшобогон, бири-бирине айырмаланган, бири-бирин кайталабаган мазмундуу жогорку деңгээлдеги баяндамалардын жасалышы, бул бардыгы студенттердин келечеги, мамлекеттик тилди сактоо, колдонуу чөйрөлөрүн кеңейтүү деген чоң максаттарга багышталды. Студенттер эне тилди даңазалган концерттик программа тартуулашты. Активдүү катышкандарына ардак грамоталар тапшырылды. Тилди даңазалаган иш-чаралар ыр, би жана күү менен коштолуп, көрүүчүлөргө майрамдык маанай тартууланды. Студенттер, мугалимдер мамлекеттик тилге арналган көйгөйлүү маселелердин үстүндө өздөрүнүн презентацияларын даярдашып, ошолорду суроо жооптор, талкуулар аябай кызуу өтүп жатат. Биздин кыргыз тили кылымдар бою сакталып келгенин даңазалап, анан бүгүнкү күндө ушу мамлекет тарабынан кыргыз тилинин өнүп өсүшүнө кандай иш-чаралар өтүп жатат, кандай кадамдар жасалып атат, мына ошонун баарын жеткирүү бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты. Эскерте кетсек, мамлекеттик тилдин 36 жылдык мааракесине карата Ош мэриясы уюштурган иш-чарада Ош МУ эң мыкты жогорку окуу жай наамына ээ болгон. Наам окуу жайга мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө жетишкен ийгиликтери үчүн берилди. Университетке 20 000 сом жана мэр Жеңишбек Токторбаевдин атынан сертификат тапшырылды. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош МУ жаңылыктары.